Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Телеграмда каналдан пост жарыялаганда ошол жарыялаган постубуздун төмөн жагына лайк, дизлайк жана башка эмоцияларды кошуу боюнча болмокчу. Ал үчүн биз Телеграмга киребиз. Эми мисал катары бир каналга кирип көрөлү. Бул жерде билим куржуну деген каналга кирип көрөлү. Каналга киргенибизде мына бул жерде посттор жарыяланган. Бул посттун төмөн жагында лайк, дизлайк жана ушул эмоция кошулуп турат. Канча лайк, канча дизлайк басылганы ушу жерден көрүнүп турат. Демек биздин постубузга болгон аракеттерди ушул жерден байкап көрүп турсак болот. Эми биз постко эмоцияларды кошуу үчүн Телеграмга киргенден кийин Телеграмда өйдө жакта поиск деген бар. Ошол поиск дегенди басабыз. Баскандан кийин издөөчү жолчого лайк деп жазабыз. Англисче лайк деп жазабыз. Лайк деп жазганыбызда бизден ушундай лайк бот деп чыгат. Бул официальный бот. Эгерде бул лайк бот деген чыкпаса, өйдө жакта назад дегенди басабыз. Назад дегенди басып, кайра поиск дегенди басып туруп, кайра лайк деп жазабыз. Лайк деп жазганыбызда бизден ушундай болуп лайк бот деп чыгат. Бул жерден биз лайк бот дегенге киребиз. Ал лайк ботко киргенден кийин сиздерде бул жерде старт деген жазуу болушу мүмкүн. Ал эми менде бул жерде перезапустить деп турат. Сиздер ошол жерден старт дегенди басасыздар. Андан кийин биз каналга жарыялай турган постубузду биринчи кезекте лайк ботко жөнөтүп, эмоцияларды кошуп, анан кайра каналга жарыялап коебуз. Постко ар кандай тексттерди, сүрөттөрдү, ссылкаларды жарыяласак болот. Ошол эгерде текст жарыялай турган болсок, ошол тексттин төмөн жагына эмоцияларды кошуп койсок болот. Сүрөт болсо, сүрөттүн төмөн жагына эмоцияларды кошсок болот. Эгерде ссылка жөнөтө турган болсок, ошол ссылканын төмөн жагына эмоцияларды кошуп коюуга болот. Биз ушундай кылып лайк ботко киргенден кийин биз Телеграмдан чыгабыз дагы. Мисалы, YouTube каналыбыздан бир видеонун ссылкасын жөнөтүү керек болсо, Телеграмдан чыгып, YouTube'га киребиз. YouTube'га киргенден кийин өзүбүздүн каналга киребиз. Каналга кирүү үчүн бул жерде аккаунт турат. Ошол аккаунтту басабыз. Баскандан кийин бул жерден мой канал дегенди тандайбыз. Мой канал дегенди тандаганыбызда өзүбүздүн канал ачылат. Канал ачылгандан кийин видео дегенди тандап туруп, бул жактан видеолорубуздун ссылкасыны пост катары жарыялап койсок болот. Мисалы, ушул видеонун ссылкасын пост катары жарыялоо үчүн ушул видеону тандайбыз. Тандагандан кийин бул видео загрузка болот. Пауза дегенди басып коебуз. Андан кийин бул жерден поделиться дегенди басабыз. Поделиться дегенди баскандан кийин бул жакта мессенджерлер чыгат. Биз бул жерден копировать ссылку дегенди басып, ссылканы көчүрүп алабыз. Мына ссылка көчүрүлдү. Көчүрүлгөндөн кийин бул жерден чыгабыз дагы. Кайра Телеграмга барабыз. Телеграмга баргандан кийин лайк бот дегенди тандайбыз. Лайк ботту тандагандан кийин биз ссылканы бул жакка жөнөтүү үчүн жаза турган жерди манжабыз менен бир аз басып туруп кое беребиз. Вставить деген жазуу чыгат. Вставить деген жазууду басканыбызда биздин ссылка коюлат. Жөнөтүү үчүн бул жерден отправить дегенди басабыз. Басканыбызда мына ушундай болот. Бул жерде сиздерден ушул экөө гана чыгышы мүмкүн. Ал эми мен бул эмоцияларды өзүм койгондуктан бул жерден менден ушундай болуп чыгып атат. Сиздер өзүңүздөр эмоцияларды тандап коюуну кааласаңыздар, бул жерде эмоция дегенди тандайбыз. Эмоция дегенди тандагандан кийин бул жактан мисалы
лайк дегенди тандайбыз, андан кийин дизлайк дегенди тандайбыз. Анан дагы бул жерден ушул эмоцияны тандап коелу. Эгерде башка эмоцияларды кошууну кааласаңыздар, ушул жерден өзүңүздөргө жаккан эмоцияларды кошуп койсоңуздар болот. Bir postко 6 эмоцияга чейин кошууга болот. Эмоцияларды тандагандан кийин бул жерден отправить дегенди басып коебуз. Отправить дегенди басканыбызда бизден ушундай болуп биздин пост лайкботто жарыяланат. Бул жерде мына лайк, дизлайк жана бул эмоция кошулду биздин постко. Эми биз бул постту каналга жарыялоо үчүн бул жерден биз publish дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда бул жактан группалар жана каналдар чыгат. Эгерде группаларга жөнөтө турган болсок, биздин пост өзүбүздүн атыбыздан эмес, ошол лайкботтун атынан барып калат. Биз бул жерден каналга жарыялап көрөлү. Каналга жарыялаганыбызда өзүбүздүн каналдын аты боюнча жарыяланат. Мисалы, бул билим куржуну деген каналга жарыялоо үчүн ушул билим куржуну дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерден биз ушул жерди басып коебуз. Ушул жерди басканыбызда биздин пост каналга ушундай болуп жарыяланат. Мына бул жерде лайк, дизлайк жана ушул эмоция кошулуп калды. Бул жерден өзүбүз дагы басып койсок болот. Мисалы, лайк дегенди бассак, мына азыр лайкта 1 деген цифра пайда болуп калат. Азыр загрузка болуп атат. Мына 1 деген цифра пайда болуп калды. Сиздер дагы ушундай кылып өзүңүздөрдүн каналыңыздарга постторду жарыялаганда ушундай кылып ар кандай эмоцияларды кошуп жарыяласаңыздар болот. Эми постту жарыялагандан кийин бул жерде лайкботту ачистит этип койсок дагы боло берет. Ачистит этүү үчүн лайкботко кирип, өйдө жакта 3 чекитти басабыз. 3 чекитти басып туруп, бул жерден ачистит story дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерден ачистит story дегенди басып, лайкботту улам тазалап койсок боло берет. Постубузду жарыялагандан кийинки постту жарыялаганда дагы бул жерден start дегенди басып туруп, бул жака өзүбүздүн жарыялай турган постубузду жөнөтүп, андан кийин кайра каналга жарыялап койсок болот. Сиздер дагы ушундай кылып постуңуздарга ар кандай эмоцияларды кошуп, Телеграмда каналга өзүңүздөрдүн постуңуздарды жарыяласаңыздар болот.